Assalamu alaikum. Таңдар біз Дубайда жашаған снимать еткен квартира $3,5 қымбат болмай, бірақ алдында ондай бекер зал бар да, şu залды көргенсіз ғой, қанша көптілік етпесе керек. Бішкекте үйлер дағы ушундай зал салып қойса жақсы болар еді деймін. Адамдар баягы пробка шығып жүріп қойғандан ерінеді. 70 жаш ақсақал күнде бисмен шығып барады. Озырайсыз қанша. Анан Японияға барып лечение қылып көрдім, Турцияға барып лечение қылып көрдім, көп жақтан эле. Көп ойым ғой негизи. Негизи ушул адам көбүнчө кыймылдабагандан болуп кеткен да, стресс, жумуш, нары бери жүндөнөсү. Күндө бир жарым саат, 1 саат жок дегенде басып коюш керек экен да. Басып, ичине разминка кылып, анан уйкуну контролдош керек экен. Уйкуну 10дон кийин, уктандан кийин уктабаса, 12ден кийин түшкөнгө чейин уктасаң деле пайда жардам бербейт экен да. Эң ушул уйку, таттуу уйку, пайда берет уйку ушу тахажутка чейин экен да. Андан питание. Өзү байкот, кола, пепси, өзү негизи по жизни эле байкот кылыш керек, өмүр бою эле ичпеш керек да. Байкот жок эле эң зыян ушу газированный экен да. Тамак аштан кармаш керек экен, мучнойду кармаш керек экен. Анан тренировка кылып ичине кыймылдап туруш керек экен. Болду. Көпкөн баш саш ооруганда, эме болгондо ушу тренировка кылганда эле айыгат да, башка дарыларын да ич көрдүк, баарысын да ич көрдүк, бирок эч кандай эме жок. Ким айында болсо деле эме курсак карабайт негизи өзү баш 20-25 жашта чын айтканда мен деле окшойт. Курсактарыбыз чыгып кетти, жакшы эмес да. Ошону эретке келтириш керек. Күндө жок дегенде өзүнө баш керек экен да. Эң бир ден соолук экен. Эң биринчи байлык ден соолук дейт го. Ден соолугун жоготсо, короче, уже бардыгын жоготкондо считай да. Организмда бул робот эмес да. Буяка керектүү питанияларды, керектүү кыймылдарды, кан айланганды берип туруш керек экен да. Болбосо акыбал чатак болот да. 60ка чыкпай алжып калып аткан, ооруп калып аткан себеби ушу кыймылдагандан, ооругандан, кыймылдагандан болот экен да. Тренировка кылайык, ден соолукту чыңдайык, ошон үчүн баарыңарга ден соолук каалайм.